Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 2 август 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Ноокаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан Кайрагач айылынан сатыла турган мына ушундай өтө жакшы качествода салынган сонун проекттеги сатылуучу даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат туугандар. Мынакей бул үйдүн короо тараптан көрүнүшү өтө жакшы качествода салынган сонун проекттеги үй экен туугандар. Көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Ноокаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан Кайрагач айылы болуп калат. Анан туугандар, бул жерде таза суу бар, свет бар, запасной 7 тонналык кудугу бар. Анан мына воротадан киргениңиздерде мына бул жакта запасной мындай местный септиги бар экен. Туугандар, бул жерде суу проблема эмес экен. Себеп дегенде булактын суусу экен, үйдүн 4 жерине сууну чыгарып койгон экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жоготолбойн дей турган болсоңуздар, лайктан басып сактап алыңыздар туугандар. Сатыла турган ушул үйдүн баасы жана ээсинин номери азыр видеонун аягында сөз менен айтылат туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону дос тааныш тууган окуттарыңыздарга жөнөткөнүңүздөр, балким Ноокаттын центрине жакын эле жерде жайгашкан Кайрагач айылынан ушундай сонун сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Дареги, мен турган жер туугандар, бул барыңыздар эле билген Ноокаттын центрине, базарына жакын эле жерде жайгашкан Кайрагач айылынын кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Ноокаттын центринен Кызыл Кыяны көздөй бул жака түп-түз жүрүп келгениңиздерде мына ушундай чоң жолдун оң тарабында сайды көрөсүздөр туугандар. Сайдан мына жерден бурулуп бул жака түз жүрүп кирип бара турган болсоңуздар, бул жагы Кайрагач айылы болуп калат экен. Мындайча айтканда күнгөй деп коет экен туугандар. Ноокаттын центрине, базарына жакын эле айылдардын бири. Ушул Кайрагач айылына кирип, ичкериге мындай аралап 3 километр жүрүп барсаңыздар, примерно мына бул жерде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ноокаттын центрине, базарына жакын эле деп түшүндүрүп берди. Анан бул ошондо Баткен Ош трассасы болуп калат. Бул жака карап дальше кете турган болсоңуздар, Кызыл Кыя Баткен тарапка карап бет аласыздар. Таза суу бар, свет бар. Анан бул үйдүн өзүнүн мына жакта 7 тонналык кудугу бар экен. Воротадан кирип эле оңго бурулсаңыздар, мына жерде местный септиги бар экен. Турбалары деле чыгарылган, кийин сордуруп тазалатып турсаңыздар деле болот. Анан солго мына жака бурулганыңыздарда тепкич менен чыксаңыздар болот. Чыксаңыздар эле бул жагы дагы бир бош орондук. Ээси бул жерде магазин кылам деп аткен эле. Мындай тосуп, лестница менен чыга турган продуктовый магазин кылам деп аткен эле туугандар. Эми шартка байланыштуу сатка коятыптыр. Анан же бул жерде магазин кылсаңыздар болот, кошумча жумуш кылып, продуктовый магазин кылып, же болбосо бул жерге времянка салып алсаңыздар дагы болот. Варианттары көп. Үй тууралуу маалымат берип баштай берейин. Так, 6 бөлмөлүү үй, мансард типтүү, узун турасы 9,5 11,5. Көрүп атасыздар, бышкан кирпич менен тургузулган, өтө жакшы качествода салынган үйлөрдөн бири экен. Навестер деле даяр, кудук бар, үйдө тарабы тапчан, бүт бардыгы эмнени көрүп аткан болсоңуздар, сиздерге калтырылат. Жөнүндө көрүп атасыздар, өтө сонун экен. Кудугу бар, айттым, 7 тонналык. Мячик көрөсүздөр, тосмолору бар, брон эшик орнотулган. Киргениңиздерде айнек терезелер пластик, ал жагы прихожкасы болуп калат ошондо. Көрүп атасыздарбы? Потоктор натяжной, брон эшик бул жакта дагы бар. Киргениңиздерде биринчи кабаты 3 бөлмө, өйдө тарабы дагы 3 бөлмө. Жалпысынан 6 бөлмөлүү үй туугандар, мансард типтүү болуп калат. Так, мына жакта суу чыгарылган, электромонтаждары бүткөрүлгөн. Мына канализациянын турбалары да чыгарылып, даярдалып койгон. Прямой сырттагы септикке бүт бардыгы улаштырылган туугандар. Көп эле иштерин бүтүрүп коюптур. Мына оңго бурулсаңыздар, бул биринчи бөлмөсү туугандар. Караңыздар. Айнек терезелер пластик, электромонтажы бүткөн. Бул жагын менимче кухня кылабыз деп ээси түшүндүрүп берди мына туугандар. Караңыздар. Суу бүт бардыгы чыгарылган, кийин раковина орнотуп алсаңыздар эле болду. Бул жакта болсо мына жана септиктин турбасы да келген, киргизип коюптур. Мына жерди тешсеңиздер эле ошол турба өзү көрүнөт экен. Так, бул жагы дагы бир бөлмөсү. Дубалдары азыр мына 2 бөлмөсү бүткөрүлүп калыптыр уже. Дубалдарын шпаклевка тартып, потлокторун жабып, сону кылып коюптур. Кийин жашаганча
толық бүтүрүп аласыздар, Кудай буюрса туугандар. Жакшы. Мына туугандар, бул жагы болсо өйдө тарабы. Мансард типтүү дедим го. Өйдө тарабы деле ушул сыяктуу 3 комната. Мына жагы мисалы 1 комната, бул жагында коридор болсо, мына жерде 2 бөлмө катар-катар жайгашат туугандар. Айне терезелери коюлган. Крышасын көрүп атасыздар, шипер менен жабылган. Мындай ысык деле болбойт кышында, билесиздер. Тринке менен жабып койгон болсо өтө ысык кетет. Бул жерде шипер менен жабылыптыр. Мына үйдүн артында место калтырылган, көрүп атасыздар. Стяжка болгон. Мына жагы болсо сырткы ажатканасы. Эң жакшы жери мына бул деле септикке уланган. Мындай казылган эмес, прямой септикке кетет экен. Анан мына сууларды деле чыгарып коюптур. Истин жагылсаңыздар болот, варианттары көп тууганда. Караңыздар, өтө сонун, сордуруп койсо деле болот экен, варианттары көп. Так, бул жака жүрсөңүздөр, бул жагы эс айтып берди, кийин склад кылып алса болот, же мал сарай кылып, кошумча мал чарбачылык бизнесин да кылса болот деп түшүндүрүп берди. Менимче мал сарай кылып, бука, кочкор баксаңыздар өтө сонун вариант туугандар. Себеби бул жерде чөп бар, свет деле бар, суу деле кеңир экен. Анан мына суу чыгарылган, канализациянын турбалары деле чыгарылган, прямой септикке уланган, бүт бардыгы жакшы экен. Өтө сонун туугандар. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Анан баасы болсо 8 миллион сомго бааланды. Анан ээси деле айтып атат, ошого жараша акча кеткен дейт. Бүт бардыгын жакшы качествода кылганмын дейт. Мына үйдүн артын көрдүңүз, мал сарай, фундамент, забор, бүт бардыгына жакшы качествода салынган дейт, жакшы расход болуптур. Баасы 8 миллион сом туугандар үйдүн. Анан ала турган реальный адам болсо дагы жакшы кеми болуп атат. Өзүнө чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, келесиздер, маалымат аласыздар. Барыңыздарга ийгилик.